Ладно, фотофото Россиядан заказывал заказывал был жаңы катализатор мындай. Ичи полный жаңы да. Эскиси күйүп калды. Унаага орнотулган катализатор машинадан чыккан газды гана чыпкалабастан кыймылдаткычтын туура иштөөсүн дагы камсыз кылат. Унаа оңдоочу жайдагы автомеханиктин айтымында заманбап автомашиналарда бул тетик сөзсүз болушу керек. Анткени катализатору жок унаа күйүүчү майды көп чыгымдап, ага кошулуп эле башка дагы жабдыктары иштен чыгарат. Основном алганда кээ бир сатат дагы машинанычы. Перепродажага тияк бияк деп коет да. Ал эми көбүнө основном коюп бергенге кетип калабыз. Кээ бирис сатат дагы койдуруп эле кетип калышат. Бул экология кылган, чыккан бензинди прожигать этип, анан эми абага тазалап чыгарганга кетип калат да. Ал 100 000 пробегден иштебей калат. Көбү жүрөт, машина забиваться этип кыйналат да, дем албайчы. В основном ошого карашып, кээ бир алдырсаган эми расход көбөйөт. Кээ бир машина Мерседестерге основномчу. Учурда унаалардын катализаторун тактап айтканда түтүн чыпкалай турган жабдыктарын кымбат баада сатып алабыз деген жарыяны көп кездештирүүгө болот. Суроо талап көбөйгөн бул унаа тетигинин баасы дагы ар кандай. Салмагына жараша 15 000 сомдон 50 000 сомго чейин бааланат. Тактап айтканда ар бир унаанын кыймылдаткычына жараша болот. Катализатордун курамында палладий, платина жана родий өңдүү баалуу металлдар бар болгондуктан кайра иштетүү үчүн ага суроо талап көбөйгөн. Авто оңдоочу жайдын кызматкерлери болсо аны топтоп алып Европага жөнөтүп турушат экен. Могул жерде эки бачок болот. Вот, например, BMW-да астында болот, муну коллектор деп коюшат. BMW-ники железный болот, железный основном алыш кыйын, и анын заменасы өтө кымбат турат. Анткени жумушу да оор. Мунун баардык бачогун чечип алабыз дагы, анан кесип алып жаңы бачок коюп беребиз. Объем чоң машиналарда 4 бачок болот или 3 бачок болот. Эки передний коллектор и задний бачок болот. Көбүнчө башка машиналардыкы бул ортосунда жайгашкан. Ооба, ортосунда жайгашкан болот. BMW-ники эле бул эмеде кыйын жасалган. Мунун коллектор. Бирок өлкөгө унаалар тыштан ташылып жатканда эле көбүнчө катализатор жок келет экен. Себеби баасы кымбат болгон бул тетикке чет өлкөлөрдө дагы суроо талап көп болгондуктан аны ошол жактан эле чыгарып алышаары белгилүү болду. Ал эми кээ бир жайлар болсо катализаторду чыгарып салышып, таптакыр ордун бош калтырып салышат. Бирок ал туура эмес экен. Мисалы, өзүңүздөр көргөндөй, бул бөлүктөн булганган газдар өтөт, ал эми зыян заттар дал ушул жерде калып калат. Эгер муну алып сала турган болсо, анда зыяндуу заттын баары абага таркай берет. Бензин менен жүрүүчү кыймылдаткычтарда курамында палладий бар катализаторлор орнотулуп, ал абага күйбөй калган зыяндуу заттарды тарап кетишине жол бербейт. Бирок бул тетикти убагында алмаштырып турбаса дагы болбойт, анткени анын иштөө мөөнөтүнө заводдон 10 жылга гана кепилдик берилет. Установкой занимаемся уже. Биз 1,5 жылдан бери унааларга катализатор орнотуп келебиз. Көбүнчө айдоочулар бул каражаттын баасына карап сатып жиберүүгө ашыгышат. Бирок ал туура эмес. Ар бир келген кардарга түшүндүрүп, ордуна жаңысын салып беребиз деп көндүргөнгө аракет кылабыз. Бизде дизелдики дагы, бензин менен жүрө турчу дагы унаалардын катализаторлору бар. Ал эми дизель менен жүрүүчү автоунаалардын катализаторлорунун ичинде платина бар экен. Бирок убакыттын өтүшү менен бул тетик иштен чыгып, кыймылдаткычы бузула баштагандан көпчүлүк айдоочулар аны чыгарып салышат. Жыйынтыгында дизель менен жүрүүчү унаалардын артынан кара түтүн абага тарап, экологияга зыян тийгизип келет. Баасы алтынга тете бул тетиктерди кээ бир өлкөлөрдө болсо уурдагандагы учурлар адатка айланып кеткен. Мисалы, бул видеого катализаторлорду уурдап жаткандар түшүп калган. Кыргызстанда унаалардын канча пайызында катализатор бар же жок экенин айтуу кыйын. Анткени бул боюнча эч ким көзөмөл жүргүзбөйт. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС.